Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Сиздерге бардык дүйнөдөгү бактылыктарды, жакшылыктарды албетте каалайбыз. Ошол жакшылыкка жетишиңиздерге биз себепчи болуп калсак кандай сонун болот да, кандай сыймык болот туугандар. Дүйнө нематтарынын жакшысы да бул сизге берилген жакшы такыба аял. Ошол жакшы такыба аялды табышка биз салымыбызды кошуп коелу туугандар. Эгерде эми биз бардыгыбыз эле даяр нерсеге көнө албайлы, кимдир бирөө өтө тарбиялуу болуп калат, кимдир бирөө өтө деле тарбиясы азыраак болуп калат. Бирок сиз өтө билим деңгээлге жетип туруп, тарбия алып туруп, китептерден окуп туруп, ошондой жубайларга сиз илим берип, билим берип, тарбиялап алсаңыз, бул огош бетер таттуу болот да. Анткени мээнет кылып жеткен нерсенин акыбети абдан даамдуу болот да, натыйжалуу болот. Туугандар, бүгүнкү айтыла турган тема таанышуу бурчу. Тактап айтканда, үй бүлө курууга мындай көпүрө бололу, салым кошолу деген жакшы ой тилек мүдөбүз бар. Мурдайдан эле пайда бар болчу, мында мурда эле. Болгону ишке ашыра алчу эмеспиз да, тартынчаак болчубуз. Бирок убакыт келди, Кудай буйруса, мурда эле жазсак болмок экен, Кудай буйруса. Кудайдын астында кандайдыр бир күнөөгө батып каламбы, жакшылык табам деп жамандык таап калбаймбы деген көп коркунучтар бар болчу. Кудай буйруса жакшылык эле ниет кылабыз, жакшылыкты күмөн кылабыз туугандар. Анда сиздерди күттүрбөстөн айтчу сөзүмдү айтып берейин. Бүгүнкү видеобуздун каарманы аял киши болот да, 55 жашта өзү турмушка чыгууну каалайт, бактылуу болушту каалайт. Боюнун узундугу 165 сантиметр. Бою узун болуш керек да, ошо 165тен кем болбош керек. 164 болуп калса деле Кудай буйруса болот, билинбейт эми. Ошондой эркектер керек, бою узун болсо, колдон келишинче. Өзүнөн 5 жаш кичүү эркектер болсо деле таанышат да, 5 жашка чейин кичүү. 60 жашка чейин болсо болот деген ойдобуз. Эже өзү каалайт да, ушундай үй жайы бар, ушу Бишкектин тегерегинде болсо, ушул Бишкектин ичинде болсо, ушу дагы Сокулук, Токмок, Кемин, ушул жерлерде болсо, ушул жерлерде жашаган ушул жерлик эркектер болсо, анда кайрылсаңыздар болот да. Анан алыс, нарын, Ош ал жактарга менен таанышпайт экен да, өзүнүн ниетинде. Өтө билимдүү болсо дейт, адамгерчиликтүү болсо дейт, өзүнчө жашаган, үй жайы бар, аялга абдан жакшы кам көргөн, таза, ушунчалык таза эркектерди жакшы көрөт. Анткени бул эже өзү абдан тазамын дейт. Кудай буйруса, таза адам таза эркекти жакшы көрөт да. Тазалыкты да биринчи орунга коюш керек албетте. Ошол эле учурда ыймандуу болуш керек. Ушул сыяктуу да. Эже жөнүндө коркпой эле койсоңуздар болот. Анткени ал эже айтты, бул колумдан баары келет дейт да, коркпой эле коюңуздар дейт. Дагы эмнелерди айтсак, өзүнүн мүнөзү болсо, мындай шайыр жүрөт, ачык сүйлөшкөндү жакшы көрөт, эч нерсени жашырбайт. Ушулар эже боюнча маалымат. Калганын телефон аркылуу сиздер сүйлөшүп аласыздар, Кудай буйруса. Бирок сиздер туугандар, байкелер, 50 жаштан 60 жашка чейинки байкелер, сиздер биздин WhatsApp номерибизге жазыңыздар. 0708 04 05 00 деген номерге жазылыңыздар.
жана биздин ушул YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуздар, жөн эле көрүп аткан болсоңуздар, подписаться кнопкасын басыңыздар. Сиздерден чоң жардам. Азырынча Кудай буйруса 3 айга чейин ушундай ниет кылып атабыз, акысыз, эч кандай ушундай тааныштырган үчүн, ордомчу болгон үчүн акча талап кылбайбыз. 3 айга чейин Кудай буйруса. Андан кийин Кудай буйруса биз акча алып баштайбыз. Кийин убактыбызды берип атабыз, өмүрүбүздү берип атабыз. Өзүбүзгө да каражат керек жашоо үчүн, бирөөлөргө көз каранды болбош үчүн. Бул өзүбүзгө да жакшы, сиздерге да жакшы, Кудай буйруса. Кыздар менен таанышыш оңой эмес экен да, ошондой эле эркектер менен таанышыш оңой эмес. Кимдир бирөөбүз уялабыз, көчөдөн таанышып алалычы дегенден. Ал эже таанышкысы келип атса дагы, кой намысты сактайын деп таанышпай кетип калат. Анан сиз түз кабыл албасыз дагы, кой деп анан сиздин да шагыңыз сынып, анан өмүр бою таанышпай да өтүп кетишиңиз мүмкүн да. Баары эле ушундай экен депчи. Мотивацияны түшүрбөйлү, настроенияны түшүрбөйлү туугандар. Анан эң негизгиси имандуу бололу. Анан бир чоң бир максат болуш керек да. Бул чоң максат ушу үй бүлө курам деген максат болуш керек. Бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү үй бүлө куруш. Кимдир бирөө үчүн парыз, эгерде чыдай албасачы, күнөөгө түшүп кетиши мүмкүн да. Үйлөнбөй бойдок жүргөн эркекке же болбосо аял үчүн күнөөнүн бир эшиги ачык. Мындайча айтканда, ал башка эркектерди карайт, же болбосо эркек киши болсо ал кыздарды карайт, энергиясын ошол жака кетирет. Ошондой энергияны кетирбеш үчүн, күнөөгө батпаш үчүн никени кыйдырып алыш керек да, туугандар. Бул дүйнө убактылуу эле жашоо да. Биз каалагандай жашоо, идеалдуу жашоо бар, ал акыретте болот. Акыретте болот. Бир 60-70 жыл, иншалла сизге Кудай таала 100 жыл жашоо берсе, 100 жыл деле бат өтүп кетет. Ошого сабыр кылып жашап койсок, биз акыретте өзүбүз каалагандай нерсени Аллах таала бизге берет. Туугандар, ушул видео жакса, бармакчаны басыңыздар, телефонуңуздардын астыңыздарда лайктап коюп. Ушул лайк канчалык көп болгон сайын ушу видеобуз адамдарга таркайт да. Анан биз тааныштырып эле тим болбойбуз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин осуят кылабыз, айтабыз. Сиздер да күнөөгө түшүп кетпешиңиздер керек да. Мындай таанышып эле, анан нике кыялык деле мындай кол кармашып, анан мындай никесиз эле бат-бат жолугушууларды кылып жүргөнгө шарият тыюу салат да. Аны ислам дини жактырбайт. Ал учурда күнөө жазылып баштайт да. Никесиз эле мындай себепсиз эле жөн гана көңүл ачуу үчүн, жөн гана эрмектешүү үчүн телефон чалыша берсеңиз, бир жагынан тажайсыз, күнөөгө батасыз, жүрөк караят көп да. Яны никесиз эле мындай максатсыз эле сүйлөшүп бериштин, ушундай иштерди жасай бериштин зыян да, зыян. Бирок шайтан деген нерсе бар экен, бизди азгырат экен, алдап коет экен, дагы көрбөйсүңбү, сүйлөшүп көрбөйсүңбү дей эле берет экен да. Баары бир кемчиликтүүбүз да. Биз кемчиликсиз ушундай периштени издейт экенбиз. Биз адам менен сүйлөшүп атабыз да. Ар бир адамда кемчилик болот, бирок ошол эле учурда ар бир адамдын жакшы жагы болот. Ошо жакшы жагын жакшы көрүп, жаман жагын көрүп калсак, ошо кемчилиги менен кошо жакшы көрүп, бири-бириңиздерди эркелетишип, нике кыйгандан кийин кетсеңиздер, иншалла биз абдан кубанычтабыз да. Туугандар, анан сиздер ошол 55 жаштан 60 жашка чейинки байкелер, балдар, сиздер фотоңуздарды жөнөтөсүздөр да. Эгерде ушул талаптарды аткара алам, чындап үйлөнөм десеңиз, анда сиздер бизге, биздин WhatsApp номерибизге сүрөтүңүздөрдү жөнөтөсүздөр. Биз менен бир аз байланышасыздар, телефон аркылуу да сүйлөшөбүз. Анан тиги эженин айткан талабына шайкеш келсеңиздер, анан ал эженин номерин жеке өзүңүзгө берем да. Бул жактан айтып сала албайт экенбиз да, анткени ал эже номерин бияка койдурганга, сүрөтүн койдурганга, даже атын ачык айттырганга тыюу салды. Эже өзү Бишкекте жашайт. Өзүнүн кесиби дарыгер, дарыгерлик боюнча Бишкекте иштейт.
Андан тышкары массаж дагы кылат, детский массаж, балдарга массаж кылат. Иштеген кишини жакшы көрөт, эмгекчил, адамгерчиликтүү. Ушул талаптарга сиз жооп бере алсаңыз, анда сиз эң күчтүү эркексиз адамсыз да. Биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз 0708 04 05 00. Видеонун аягына чейин уккан болсоңуздар, мен сиздерге абдан ыраазымын. Аллага шүгүр. Алла Таала эч качан жакшылыктан бизди алыс кылбасын, жамандыктан алыс кылсын, жакшылыктан алыс кылбасын. Ар бир адам бойдок калбасын да, бойдок калбасын. Ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Дагы болсо анкеталарды чыгарабыз. Бойдок эжелер болсо, байкелер болсо, ушул видеону ошол жака жөнөтүңүздөр да, бөлүшүп коюңуздар. Алар мага жазышсын, ушул жака TikTok'ка, ушул эмебизге, YouTube каналыбызга катталышсын. Биздин шартыбыз ушул да, сөзсүз түрдө TikTok канал, ушул YouTube каналыбызга катталыңыздар. Сөзсүз түрдө. Бул сиздерден болгон бир жардам жана биздин бир өтүнүчүбүз. Биз блогер болуп иштейли деп атабыз, элдин адамы бололу деп атабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Силердин араңардан эң жакшы араңар дейт да, сүйкүмдүүрөөңөр, коомуңарда көбүрөөк элге пайдаңар тийгениңер дейт да. Пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин. Колдон, буттан, баардык денебизден адамдарга пайда жетсин, зыян жетпесин да. Ошондо чыныгы мусулман болобуз, туугандар. Айтаар сөз, туугандар. Алла Таалама ыйман келтирели, ыймандуу бололу. Аял тандоодо байлыгына эмес, ыйманына карап маани берели. Ыйманына карап таанышалы, адамгерчилигине карап таанышалы. Диндар экендигине карап, намазкөй экенине, намазкан экенине карап таанышалы. Анан убактылуу бир максатсыз бир иштерге эч качан барбайлы да. Анткени максатсыз ишке барыш менен сиз өзүңүздү ошол жака көндүрүп атасыз. Сиз алданып калышыңыз мүмкүн да, бир саат эмне болмок эле, бир күн эмне болмок эле таанышып койсом депчи. Жок, сиз бир күн эле жасап тим болбойсуз. Бир күн ошол адатка көнүп калсаңыз, жөн эле бир адамдар менен, кыздар менен таанышып, телефон менен сүйлөшүп, бир күн кечке ошондой өткөрүп койсоңуз, эртеси күнү да сиздин напсиңиз айтышы мүмкүн да, бүгүн деле кылалы депчи. Ошентип анан бир ай өтүп кетет. Андан көрө ак никелеп алып, өзүңүзгө алып, анан таанышсаңыз, Кудай буйрса, ошо сүйлөшкөн сайын, ошо келинчегиңизди эркелеткен сайын, иншалла, ошол садага болуп турат. Ошенткен сайын сизге сооп жазылып турат. Мен бул сөздү сиздерге акыл айтыш үчүн эмес да, өзүм үчүн айтып атам да. Бирөөгө айткан сөзүң өзүңө айтканың да. Себеби өзүм да бойдокмун, туугандар. Өзүм да үйлөнүшүм керек. Өзүм дагы 38 жаштамын. Буга чейин үйлөнбөй келгеним деле бир четинен жөнү бар экен. Буга чейин өзүмдү даже таба эле экенмин да. Жашоонун маңызын, максатын мындай маалымат катары эле Кудайга ибадат кылыш керек экен. Аял эркек болуп жашаш керек экен. Эки дүйнөнүн ишин бирдей алып кетиш керек деген эле мындай маалымат менен жашап келиптирбиз да. Эми чындап